Саламатсыздарбы? Келечек Турак-Чек кооперативинин катталуучулары жана мүчөлөрү бүгүн бизде сүйүнүчтүү кабар. Кандай деп турсаңыздар, Гүлжан эжекебиз бүгүн ак өргөлү олтурат. Эжеке, ак өргөңүз куттуу болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Алгач айта кетсеңиз, ушул Келечек Турак-Чек кооперативин кайсы жактан угуп көрүп келдиңиз эле? Алгач мен YouTube'дан көрдүм, тез кабардан көрдүм. Ал убакта Россияда элек биз. Анан көрүп, бардык шарттары жакты бизге. Балдар менен акылдашып, анан Келечектин телефон номерин алдык YouTube'дан. Анан чалдык. Онлайн эле сүйлөштүк, чалып, эме кылсак, ооба болот, онлайн жазылсаңар болот деди. Биз сүйлөшүп, договор кылып, акчаны шыр эле Россиядан өзүбүз келбей туруп эле которуп койдук. Ошо 1 жылдан кийин келип, силердин офисиңерди көрдүк, сотрудниктер менен тааныштык. Ошо келип, мына быйыл эми буюрса тамалап аткан учурубуз. Ошол чет өлкөдө жүрүп онлайн договор түздүк деп атпайсызбы? Кандай коркуу сезим болгон жокпу сизде? Эмнегедир мен корккон жокмун. Анткени ушунча адамдар тамалап аткандан кийин, офис иштеп аткандан кийин менде эч кандай коркуу сезими болгон жок. Адамда, ар бир адамда өзүндө моундай бир ощущение деп коет го орусча, ошондой сезим болот. Менде андай коркуу сезим болгон жок. Балдарыма айтсам, балдарым да көрүп, жакшы экен апа, жакшы жардам турбайбы, мейли өзүңүз билиңиз жазсак жазылалы деди. Анан шыр эле ошо балдарымдын уруксаты менен акчаны Россиядан эле биз которуп койдук. Канча миллионго договор түзгөнсүздөр? Биз договорду 2 миллионго түзгөнбүз. Кече күнү сделка бүттү. 2 миллионду санап берди кардарга. Мен ушул жерден бир нерсени баса белгилеп айтып кетейин. Мына ушул жерден Келечек кооперативинин балдарынын иштеген иши көрүндү, аябай жакты, эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Ушундай Жанарбекке ыраазы болдум. Документтерди ушундай так жасаган экен, эч жерден тоскоолдук болгон жок, көргөзүп эле баардыгы шар бүттү, жолу шыр болду. Даже мындай менин сүйүнгөнүм, абеттен кийин баштасак дагы саат 5ке чейин бүттүгүн бүтөрүп, документти колубузга карматып койду. Рахмат Жанарбекке, Алла разы болсун. Аны менен бирге Келечек кооперативинин иштеген кызматкерлерине дагы рахмат. Ушинтип элдин камын ойлоп, ошолорду үйлүү болуп калса экен деп, мамлекет тарабынан жардам болбосо дагы ушундай бир ишке эме ачып, мекемени ачып, элге жардам берип атканыңар бул сүйүнүчтүү нерсе. Бир эле мен үчүн эмес, бардык кардарлар үчүн ушундай иштерди көп жасай бергиле. Мен аябай кубанычтамын. Келечектин ишине ушунчалык ыраазымын. Алла разы болсун силерге. Айтарым ушул. Рахмат эжеке, силерге дагы. Келечекке балаңыз жазылган дедиңиз, балаңыздын аты жөнү? Ооба, мен Келечекке менин уулум жазылган. Аманов Азат Аманович деген ошол уулум жазылды. Анын Кыргызстанда эместигине байланыштуу ордуна үйдү мага оформить этишти Келечек. Ошо балам алды. Анан Гүлжан эжеке, 1-2 жыл аралыгында кооперативдерде ызы-чуу болуп, өзүңүздөр көрүп аткандай, баягы көптөгөн адамдар кооптонуп, отказ жазып, акчаларын кайтарып да алышып атат да. Очередь биздики именно ошонун айнанда жайланышып калды да. Ошол учурларда дагы сизде коркуу сезим болгон жокпу? Келечек жабылып кетет, же болбосо дагы акчабызды ала албай калабызбы деген сымал? Эми бул жерде баарыбыз эле пендебиз да. Бир адам бир сөздү баштаса, көптөр эле мындай ээрчип кетет да. Эми менде коркуу сезим болгон жок. Менде болгону мындай үйлөр кичине көтөрүлүп атпайбы? Менде ошол сезим болду да. Эми 2 миллионго канча акча кошуп калам деген сезим болду да. Мен силерди алып бере албайт, же жабылып калат деген андай сезим болгон жок. Анткени мен бул убакка чейин баардыгынан кабардар болгонмун. Келечек 600 кишиге там алып берген. Ошолор төккөн акчага деле силер ай сайын 2-3 адамга там алып бере аласыңар. Аны элдин баары эле билет. Бул жагынан элдин баары кабардар. Анан эми коркуу сезим балким ар бир адам ар кандай болгондур. Бирок мен ушу Келечектин кардарларына айтарым, рахмат, ушинтип күтүп, чыдамкайлык менен күтүп атасыздар.
буйруса саргара жортсоң кызара бөртөсүң деген кыргызда жакшы макал бар. Болот экен. Мына мен өзүмөн сезип атам. Күттүк эле мына 2 миллионду ким эле бермек эле. Рахмат кызматкерлерге документ аркылуу кылып да болсо бүтөрүп беришти. Үйлүү болуп отурабыз. Гүлжан эжеке, жакшы жерден көрүп турганыңыздай тынч, таза, тыккан жерден үй алыпсыз. Ушул үй эмнеси менен жакты сизге? Мага ушул үй рекламадан карадым. Мына биз бул жерден үй алдык. 2 бөлмөлүү квартира. Мага жакканы бул жердин киргенде эле дворго киргенде эле аурасы таза. Тегерегин баары озеленённый, мындайча айтканда, үйдө жашасаң да эшикке чыгып эс алсаң дагы адамга жакшы маанай тартуулаган жер экен. Квартиранын ичи дагы аурасы таза экен. Бардыгы жакты. Мага жакканы двор болду. Квартирада мурда да двор жакты. Анан эми жакшы кошуналарга туш келсем экен деп атам. Эч кимис менен тааныша элекмин. Болгону кече эле оформление бүттү. Буйруса ал күн да келер. Аз күндүн ичинде кирип каласыздар. Буйруса, аз күндүн ичинде эми булар үй квартираны бошотсо ичин мен өзүм көчүп келсем, буйруса кирип калабыз. Анан Гүлжан эже, баягы ай сайынкы бөлүнгөн сумма 10 жылга бөлгөнсүздөр да, туурабы? Ооба, баштапкы договор боюнча 10 жылга делген. Анан биз 10 жыл эми өтө эле узак созулуп кетет деп 5 жылга бөлдүрттүк. Мындай пока доход бар да 5 жылга эле бөлдүртүп койдук. Бирок биз 5 жылга соспойбуз. Буйруса мынча жылда деп айта албайм. Бирок 5 жылга жетпейт. Колдон келсе 2 жылдабы 3 жылда жаап салабыз деген ниет бар. Эркин микрофон сизге. Келечек турак жай кооперативине эмне демекмин? Биринчиден ошо Эламанга, Адилетке, Замирбекке, кечээкү биз менен чуркап жүргөн Жанарбекке, бардык эле коллектив жамаатына биринчиден ийгилик каалайм. Иштериңер ийгиликтүү болсун, мындан да алдыга жылсын. Элдин батасын алып, үйлүү кылып атасыңар. Ар бир үй бүлөгө үй тартуулап, ошол үйгө жарык, шамчырак жандырып атасыңар. Эмне демекмин? Эң негизгиси так иштегиле, чынчыл ак иштегиле демекмин. Анан ушул очередте туруп жазылган элдин үмүтүн актап, ар бир үй бүлөнү үйлүү кылганга аракет кылгыла. Мен силерге кааларым ошол. Ишиңерге ийгилик, кардарыңар көп болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун, ар дайым элдин кызматында жүрө бергиле. Айтарым ушул. Чоң рахмат эжеке. Мына ушуну менен бүгүнкү маегибиз токтоду. Ар бириңиздер турак жайлуу болушуңуздарга биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Маалымат алам дегендер жарандар болсо, Фурманов 10 жана Проспект 291 даректерине келип кайрылып, турак жайлуу болуңуздар. Биз ушуну менен сиздер менен коштошобуз.